Амансыздарбы мекендештер, Катардагы дагы бир ийгиликтүү сделканы аяктап бүттүк. Кардарларыбыз Кыргызстандын жараны. Бүгүн 5-июнь Транскапитал банкта сделкабызды аяктап бүтүрдүк. Куттуктайм кардарларыбызды. Алган үйүңүздөр майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Үй жөнүндө сразу маалымат берип кетейин. Үй Москва шаарынын алынды. 2 бөлмөлүү, 44 квадрат метр. Басоосо 9.750.000га түштү. Анан именно снижение ставка жөнүндө дагы айткым келет. Баса белгилеп, ставка сатып алгандан кийин канча түшкөнүн да. Азыркы учурда Кыргызстандын жарандарына белгилеп вторичканын ставкасы 27%тен болуп жатат. Снижение ставканы сатып алса болот. Бул банктын кошумча кызматы болот. Бул кызмат үчүн акча төлөнөт. Кочкорбек байкелер дагы дал ушундай кошумча кызматты кошкондон кийин ставкасы 18,5га түштү. Бул жакта 2 график берилген. Бир аз азыр банктан чыгып, банкта тартканга кичине неудобно болуп калды. Ошон үчүн азыр паркта тартып аткан учурубуз. Ставка 27 болгон учурда ежемесячный платеж 183.000 чыкмак. Бирок 1.194.000 төлөнгөндөн кийин ставкасы ылдыйлап ежемесячный платеж 131.000ден чыкты. Жылы 15 жылга берилди. Кыска жыл, бирок төлөгөнгө ыңгайлуу да. Ошол мекендештер кыскача бул үйдүн баасыны, ставка, жарандыгы жөнүндө айтып кеттим. Эми кардарларыбызга дагы сөз берейин. Кайсы айдан баштап бизге кайрылганын, кандай кыйынчылыктар болду ушул үй алууда, сиздер менен дагы бөлүшүп кетсин. Айтып кетсеңиздер, кайсы айда биздин компанияга кайрылгансыздар? Бизге ушу жерде кыргызстандык мигранттарга баарыга салам айтамын. Кубанганымдан анча сүйлөшкө толкунданып мынча сүйлөй турган сөзүмдү таппай калдым. Биз 2024 жылы ноябрдын 10-да күйөөм барып кайрылган силерге. 17 ноябрда договор түзгөнбүз. Эми вакыт сааты келип бүгүн сделкага чыгып Кубанып турган чагыңыздар, мекендештер. Кээ бирки кардарларыбызга өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Себеби үй алуу процесси кээде узарып кетет, кээде болбой калат. Болбой калган учурда кээ биркилер түшүнбөстүк кылып, эмне үчүн болбой атат, же мени карабай койдуңар деп тарынган кардарларыбыз дагы болот. Бирок ага салыштырмалуу дал ушул Кочкорбек байке менен Махабат эже андай бир эч кандай претензия болгон жок. Саатыны күтүштү, чогуу аракеттенди. Биринчи эле гос услуганы ачып баштаганбыз, кичине кыйынчылыктар болгон ошол учурда. 19 ноябрда гос услуга ачылды. Андан кийин одобрение аз чыкты. Одобрение аз чыкты. Биз ойлогон сумма чыккан жок. Кийин ошо адам кошуш керек болду.
Документтер начар болгондуктан көпкө созулуп кетти да. Анан ошол бүткөн учурда бизге алып бербейт экен, же болбосо болбойт окшойт деген бир артка кайтуу сезимдер болдубу же жок биз баары бир деле алабыз деп турдуңуздарбы? Алабыз деген эле үмүттө Ичиңиздерде баары бир ишенип турдуңуздар, баары ишенип бир. турдук. Карасак бардык эле үй алып аткан, биз дагы ошолордун катарында үй алабыз деп ишенимде эле болдук. Ичиңиздерден ишеним болуп турган. Кочкорбек байке айтып кетсеңиз, Россия аймагында канча жылдан бери иштейсиздер? Үй бүлөңүздөр менен жашайсыздарбы? Эмнеден улам ушу үй алабыз деп чечим чыгардыңыздар? Биринчиден саламатсыңарбы мекендештер. Ушул үй алуу ой максатыбыз болуп, Самара карындашыбызга кайрылдык. Кайрылып, договор түзүп, жакшы мана Самара карындашым, Зулфия карындашым, Асияла карындашым, көп Жаныбек укам, көп ушулардын эмеси менен жардам менен үйлүү болуп отурабыз ушинтип. Рахмат силерге, чоң ишиңерге ийгилик. Только ишиңер алдыга ушу Кыргызстандын жарандарыга канчалык болсо кызмат көрсөткүлө. Үй алса болот экен. Эми ишендик биз. Ошол карындашым. Анан ушу үйдү кайсы учурда алышыбыз керек деп чечтиңиздер? Көп жылдан бери ойлоп жүрдүңүздөрбү же кайсы моментте уже алам деп чечим чыгардыңыздар? Биздин компаниядан угуп же бирөөдөн алдыбы? Ошону айтып кетсеңиз. Үйгө алышыбыз себеп аялым YouTube'дан көрүп эме кылдыңбы? YouTube'дан көрдүңүз, YouTube'дан көрүп Самаранын чыгарган видеолорун полный ошону эме кылып, ошол себеп болуп калды. Себеп болуп калды. Ошол себеп болуп, анан келип кайрылдык Самарага. Москвага 2007 келгенбиз. Ошонун бери жумуш аркалап барып келип, Кыргызстанга барып келип, Кыргызстанда үйлөрдү алып, ошентип жумушубуз мына насип кылган экен. Россияда иштеп атабыз, Москвада азыр. Ошол. Өзүңүздөр айттыңыздар, бул үйдү биз балдарыбызга алдык да. Ооба. Кыргызстанда баары жакшы, үй жай бар, баягы канча жыл жашасаң дагы үй керек. Чем бирөөнүн үйүнө төлөгөнчө көрөк, азыр мүмкүнчүлүк болгондон кийин алып койсоң дагы жакшы турабы? Ооба. Балдар үчүн алып да. Регистрация өздөрү кеңири жашаса, бирөөгө акча төлөп, регистрацияга дагы акча берсе, регистрациясы дагы чыкпай, кыйналышты балдар. Ошо балдар үчүн алдык. Ошо балдар үчүн алдык квартираны. Именно регистрация. Азыр регистрация кыйын болуп атат. Регистрация жардамы көп тиет. Азыр мисалы үчүн 2007 жылдары келсеңиздер, азыркы учур менен мурунку учурдун карпатындагы айырмасын дагы билесиздер да. Ооба. Азыр, например, өзүңүздөр билесиздер, Москва шаарындагылар мурункудай 40 000 төлөгөн двухкомнатныйга берген жок да. Зарубежде бир жакта жашап калып, ошол баада калбаса, азыр көбүнчөсү аренда 60-70 миң. Көтөрүлүп кетти. Ооба. Ошондой даже чем ошол эле акча воздухка кеткен акча, мындайча айтканда. Жылдан жылга инфляция жүрөт. Дагы кандай каалоо тилектериңиздер бар? Үйгө келгенде кандай максат койдуңуздар эле? Көп убакыт өтүп кетти деген эч кандай андай оюңуздар жок, андай капачылыгыңыздар жок. Бардык виноватты өзүбүзгө алабыз. Документ жагынан көпкө узакка созулуп кетти. Ооба. Экинчи жагынан үйдү тандаш биз үчүн кыйынга турду. Өзүбүз ойлогон жерден алайык дедик. Ага Убакыт керек болду. Эми насип Канча үй көрдүңүздөр? Биз 5-нчи үй көрдү. Кочкорбек кардарларыбыз именно Москва шаарында токтолгон. Изначально ошол жактан алабыз деп чечкен үчүн
бизге көбүрөөк одобрение керек болду. Азыр өзүңүздөр билесиздер, ставка бийик, ошон үчүн организацияга каралат, должностька каралат. Ошондуктан именно бул сделка боюнча одобрение алышыбыз үчүн 3 кишинин доходу керектелди. 3 кишинин доходун чогулткандан кийин одобрение, жетиштүү одобрение алдык. Кайталап кетейин, 8 миллион кредит болду, калганы первоначальный взнос берилди. 1 миллион 950. Снижение ставка бул отдельно банктын кызмат акысы десем болот, кошумча кызматы төлөнүп, 2 бөлмөлүү Бирилёвадан алынды, квадрат метри 44. Үйгө келгенде именно бул үйдү эмне үчүн тандадыңыздар? Ремонт жакынкы күндөрдө регистрация өткөндөн кийин барасыз үйгө дагы. Өзүңүздөр дагы көрөсүздөр, ушул үйдүн эмнесин жактырып токтодуңуздар? Бир жагы Тынч район экен. Анан душка, ванналары отдельно. Ну, ремонт ham жакшы эле. Орто. Өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөрдөгүдөй жумушуңуздарга ыңгайлуу, жакыныраак бизге. Мынча станокко дедиңиздер да. Өзүңүздөр жашайсыздар, Ооба. Үй жакты. Ошол үй жагып токтолуп, процессибиз бир чечимге келгенден кийин процессти баштадык. Биз дагы өзү мурунку жума чыгат эле, где-то майларда. Но азыркы күнгө туура келдик, бүгүнкү күнгө 5-июнга. Ошол мекендештер дагы бир кыргыз мекендешибизди Москвадан туракчайлуу кылдык. Азыркы ойлонуп жүргөн мекендештерге, үй алуучуларга айтар сөзүңүз болсо айтып койсоңуз болот. Биздин компания сизди канааттандырдыбы? Ооба. Кандай жакшы жактарын көрдүңүз, балким минус жактарыбызды дагы көрдүңүз, ошол жактарын дагы бөлүшүп айтып кетиңиз. Мекендештер, эгерде үй ала турган ойлоруңуздар болсо, эч ойлонбой эле прямой Самарага келип, Таганский метродо кеңсесиге жолугуп алып эме кылсаңыздар болот. Себеп дегенде биз мана көрдүк, мына алдык, документтери ham бүттү бүгүн. Кудай буйрса бар жок жакшы. Ким ой максаты болсо, аракет кылып келип эме кылсаңыздар болот. Жолугушуп. Куттуктайм сиздерди. Рахмат. Куттуктайм. Ошол дагы бир мекендештин сделкасын аяктап бүтүрдүк. Албетте сөзсүз түрдө консультацияга келгениңиздерде дагы бардык маалыматтар берилет. Анан сделкаңыздарды өткөрүп беребиз, сопровождать этип. Бардык документтер боюнча эмнеге кол коюп атасыз, кандай ипотеканы туура төлөш керек. Счетторду ачканда дагы полный маалыматтарды кардарыбызга жеткиликтүү, түшүнүктүү кылып түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Эгерде кошумча суроо болуп калса, албетте кардар каалаган убакытта офиске келип маалымат алып, түшүнбөгөн жерди тактап алса дагы болот. Бул деген мисалы үчүн орустарга салыштырмалуу биз ар бир кардарга ыңгайлуу кылып түшүндүрүп, жеткирип жардам бергенге аракет кылабыз.